талапкерлердин сапаты жакшырышы мүмкүн. Кандай партия болбосун, кадыр барктуу, өзүнүн айтар сөзү бар, илимдүү, билимдүү, ошол мыйзам жазууга интеллектуалдык көрөңгөсү жетиштүү талапкерлерди издей баштайт да, талапкерлердин баягы сапаты бир кыйла жогорулашы мүмкүн. Себеби мурда ошол партиянын жалпы тизмеге аралашып эле анан ошо менен чогуу кетип калчу эле да. Жерден шайланып барган депутаттардын ошол жергиликтүү элгедин астындагы жоопкерчилиги да. Бул жерде депутаттарды, кандидаттарды конкреттүү аймактарга байлоо, ошолорго шайланып баргандан кийин, ошолордун добушун алып баргандан кийин, ошолордун астында кандайдыр деңгээлде мындай заманбап мыйзамдарды жазып, ошол аймактын маселесин көтөрүп, ошонун чечүүнүн жолдорун сунуш кылсын деген бир ниет болуп атат го дейм. Жана бир мандаттуу округтан деп атпайбы? Ошол жердин көйгөйүн, элдин муң-зарын, көйгөйүн, баардык жашоо тиричилигин баарын ошол депутаттар билип туруш керек да. Катардагы шайлоочу катары, шаардын тургуну катары, жаган катары айта турган болсок, бул абдан жакшы элдин мүдөөсү орундалдыбы деген ойдо болуп атам. Акча менен эметпей, өз мээнеттери менен ошо элдин каалоосу менен өткөн туура го. Анан мындай эме менен коррупция менен өткөн туура эмес ал.